Кудайберген Базарбаевич, азыр чындыгында мына аймактык территориальный реформадан кийин бир топ эле шаарлар, айылдардын калкын саны көбөйүп баштады да. Ошонун негизинде мына Кара Суу шаары өзүңүзгө белгилүү болгондой, райондук значениядагы шаар болгонуна карабастан, калкын саны мына 60 миңге чукулдап, ал жерде ушу мыйзам боюнча деле билесиз, 60 миңге жакындаганда кошумча бир вице-мэр бериш керек. Ал жерге бир социальный блок атайын. Бир бөлүм башчы, бир сектор башчы штаттарын ачып беришиңиздер керек экен да. Ушу боюнча кандай кылсак болот? Себеби Кара Суу шаарынын өзүндө эле бүгүн азыр бир 10-15 чакты мектеп бар, өзүнчө поликлиникалар бар. Эми иштин эффективдүү болуш үчүн, элге дагы жеңил болуш үчүн бул штаттарды биз карап беришибиз керек да. Рахмат, мен түшүндүм, биз карап көрөлү. Карап көрөсүзбү, кандай кылабыз буну? Сиз суроону бердиңиз. Мынакей берде мен кызматкерлерим отурат. Биз баарын жазып алдык. Биз өз тартибин карап, анан сизге жооп беребиз. Кудайберген Базарбаевич, мен ойлойм, бул иш боюнча бир жыйынтык натыйжа чыгат. Бул эми элдин суранычы, элдин талабы, ошону биз жеткизип атабыз. Андан кийин чындыгында баягы региондордо бүгүн кээ бирки айылдардын айылдык статусу жок айылдар бар да, өзүңүз билсеңиз керек, маалыматыңыз болсо керек. Мен Кара Суу районунан 2 айылды айтып кетейин. Ал жерде ушул Акжар айылы Жоош айыл өкмөтүнө карайт. Жөн эле бир конуш болуп калган. Самым деле ал бир чоң айыл өзүнчөчү. Ошол менен эле чогуу дагы Телман 2 деген айыл бар Кара Суу шаарында. Бул дагы өзүнчө чоң бир айыл, бир 5-6 миң жашайт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин статусу жок. Ушул боюнча бир жардам берсеңиз жакынданчы, элдер суранып атышат. Ишиңизге ийгилик. Негизи аябай жакшы мыйзамдуу болуп алып келип атасыз. Эски көз караштан кетип жаңыча аттарды койгон, бул жакшы. Колдойбуз.